402 lopsuz turda. Токтогулда бус жеңил унааны сүзүп кырсыктан 3 адам каза болду. Токтогул районунда болгон жол кырсыгынан 2 эркек жана 20 жаштагы кыз каза болду. Бул тууралуу репортер KG сайтына окурман кабарлап, кырсык болгон жерден тартылган тасманы жөнөткөн. Анын айтымында жол кырсыгы 22 сентябрга караган түнү Бишкек Ош жолунда Токтогул районунун Үчтерек айылынын аймагында болгон. Алдын ала маалыматка караганда Mercedes-Benz Sprinter карама-каршы тилкеге чыгып, жеңил унаа менен кагышкан. Кырсык болгон жерде 2 эркек 20 жаштагы кыз алган жарааттан улам каза болгон. Дагы бир аял оор абалда ооруканага жеткирилген, ал комада. Бейтаныштардан токмок жеп унаасынын терезеси сынган жаран милицияга кайрылды. Малым болгондой 24 сентябрда саат 20:10 чамаларында Садыгалиев жана Ден Сяопин көчөлөрүнүн кесилишинде жаранга белгисиз жарандар кол салышып, унаасынын арткы терезесин талкалап кетишкен. Жабырлануучу арыз менен милицияга кайрылган. Бейбаштык менен каттоого алынып, экспертиза дайындалган. Издөөнүн алкагында шектүү катары 1968 жылы туулган жаран, 2000 жылы туулган жарандар кармалган. Учурда алар убактылуу кармоочу жайда. Тергөө уланууда. Качан эле кыргыз чапаны Таштандыга кыргытылды эле. Соц тармакта оймо чийме түшүрүлгөн ак чепени Таштандыда жаткан видеосу тарады. Автор мындай сарпайлар колдон колго өтүп жүрө берет, кийиле турган белек берилсе деген пикирин айткан. Интернет колдонуучулар мындай кийимди кыргытууга деле кол барбай турганын жазышып, бирок жашоодо да кереги тийбей турганын белгилешкен. Аял төрөп салды, баштайсыздар. Бишкекте кайгуул унаасында төрөгөн аял. Жолдогу тыгындан төрөт үйүнө жетпей калган Бишкекте келин кайгуул милициясынын машинасында көз жарды. Кайненеси төрөт үйүнө баратып, жолдогу тыгында туруп калышканын айткан. Келинди төрөт үйүнө милиционерлер алып жөнөшкөн, ошентсе да жетишпей ымыркай кайгуул машинанын ичинде жаракка келген. Эне баланын абалы жакшы экени айтылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз, эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Айта берсең, сөз көп, кыскасы. Манайым Ырчы Айтурган Ермекова тойдо ага кол көтөрүү болгонун айтып чыкты. Ырчынын айткан маалыматына караганда, окуя аксы жергесинде кафелердин биринде болгон. Анда ырчы ырдап жаткан учурда аппарат кайра-кайра өчүп кала берген. Ошол кемчиликти айткандан кийин пикир келишпестик келип чыккан. Токмок шаарында бир күндө 2 жол кырсыгы катталды. Чүй облусунун Токмок шаарында 25 сентябрь күнү 2 жол кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда биринчиси күндүзгү убакта Ленин жана Сарбагышев көчөлөрүнүн кесилишинде Honda жана Kia үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Экинчи кырсык саат 20:00 чамасында Гагарин жана Рахман Ибрагимов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Бул жол кырсыгында Audi жана Lexus үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы кырсыктардын себептери такталып жатканын билдирди. Интернетте баласынын колуна кишен салып, аны жетелеп алган адамдын видеосу. Интернетте баласынын колуна кишен салып, аны жетелеп алган адамдын видеосу тарады. Бул коомчулукта кызуу талкууланууда. Видеонун автору окуяны тартып жатып, ордуна турбаган шок бала болсо керек деп айтканын угууга болот. Бирок айрым интернет колдонуучулар бул көрүнүштү туура эмес десе, кээ бирлери балдарына да ушундай кишен керек экенин жазышууда. Тем эле кишендей кылышат. Бул атайын баланы жоготуп албоо үчүн колдонулат. Ит мышык жетелеген кишендер го. Баланы байлап алуу жапайычылык. Менин кызымда да ушундай керек. Алдагы тентек деген пикирлер жазылууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта. Баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы
колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол да азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушуда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Айта берсең, сөз көп, кыскасы. Манайым бузгум келбеди, бирок аксы эл ушунчалык дайым колдоп, коштоп, качан келбейм, ушунчалык кичпейил, ушунчалык сонун народ да. Анан менин жүрөгүм ойгон жери бул эже сүйлөп атканда еще алдындагы видеого тарта албай калдым. Мен багы машинамды жылдырыш керек болуп, камерага тартайын десем, мени журмалап, тим эле жебиргидей болуп, мени ургулап баштады. Анан же тарта албай калдым багы сүйлөгөн сөзүм, бирок элдер укту. Оштон келип алып дейт, ашлямка дейт, оштон келип алып дейт, ушинтип биякта мындай базарить атасың дейт да. Бул кандай, бул трайбалисткабы, бул кандай, бундайларга чара көрүлөбү негизи. Азыр мен сүрөтүн атайын жүктөп коем, ушун жүзүн көрсүн элдер. Анара деген Хаң Теңирде администратор болуп иштейт экен. Негизи жумушчуларды дагы жөн койбойт экен. Мен көрүп турдум, официанткаларды жөнүнөн ара апарып берип келет экен. Настолько мындай чокнутая экен. Ушундай шок балдарга ушундай чыгып көрүнөт да. Ордунан турбаган бала болсо керек, алдына да. Анан алып берсин деп эле жок деп анятан алып берем деди. Ayol turib soldi mashina ichidan. Негизи жегизгенде, жапканда, белектергенде бир керектүү оокат кийиле турган, кабанда турган оокат беш керек да. 402 лопсуз турда. Ё-моё. Мына жакшы эле көпчү. Дем алдыбы? О, скорый келди азыр, скорый келди азыр. Мына бир копко сайып коюңуздарчы ана кичине, мына обезболивающий сайып койгула кайтабы.